Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Сода саттық сабағы улайбыз. Сода саттық бұл негізінен байлықтан тұрады. Демек, байлықтың анықтамасын айтқанбыз, байлық деп шариатта адам мұқтаж болған учурга чейин сактоого мүмкүн болгон нерсенин баары байлык болуп эсептелди. Эми сиздер менен өткөнкү сабактарда үшүр жөнүндө өткөнбүз. Үшүр деген эмне десе, үшүр деген бул жердин бир түрү болду. Жана жерден чыгарылуучу зекеттин түрүн үшүр деп атадык. Үшүр жер деп коебуз. Үшүр жер деген 5 түрдүү болот. Биринчиси арабтардын жерлери, биринчи мусулман болгон арабтардын жерлери. Экинчиси өз ыктыяры менен динди кабыл алган элдердин жерлери, үшүр жерлер болот. Үчүнчүсү олжо катары мусулмандарга бөлүнгөн жерлер, үшүр жерлер. Төртүнчүсү бирөө мусулман өз үйүн атайын бакчага айландырып жиберсе, ал жерден үшүр бериш керек болуп калат. Ал эми бешинчиси иштелбеген жерди ким көгөртүп иштетсе, ошол жерден үшүр бериш керек, ал жер үшүр жери болуп эсептелип калат. Демек, үшүр жерлери ушул нерселерге кирет. Анан дагы башка бир аз талаш болгон маселелер бар, бирок туурарагы, мисалы, мусулман эмес элдер менен ынтымак келишимине келишсе, сулх кылышса, анда алар мусулмандарга баш ий берсе, ошол жерлер дагы үшүр жерлер болуп калат деген алымдарыбыз бар. Айтор, үшүр жерлерди мурунку сабагыбызда айтканбыз. Эми сиздер менен биз хараж жерлерин айтабыз. Хараж деген бул мусулмандар мусулман эместерди жеңип алган жерлери тарыхта хараж жерлери болуп эсептелет. Бул жерде Аради Мисра харажиятун мамлукатун фил асли арбабиха. Бул китебибиз Муршидул Хайран болгондон кийин, мисалы, Мисирге окшогон башка жерлер бул хараж жерлери эсептелет дейт. Ва ма ала минха иля бейтил мал бисабаби маути муллакихи масалан била варисин فرقبته مملوكة لبيت المال وللإمام أن يجعل منفعته إلى المزارعين في النظير إعطاء الخراج. Ошондо же мураскору жок калып элге мураскорго өтпөй калган жерлер дагы ушундай өкүмгө кирет дейт. Анан кааласа өкмөт бул жерлерди элге пайдаланыш үчүн тапшырып берсе болот. Кийинки al-aradil amiriyya allati yabi'uha waliyul amr bi musawwighi bay'iha wa yumalliku raqabataha lil mushtarina mata tahaqqaqat al-maslahatu fi bay'iha. Үшүр жерлерди айттык, хараж жерлерди айттык. Эми биздин Кыргызстаныбыз алхамдулилlah баары үшүр жер болуп эсептелет. Үшүрдү кандай чыгарыш керек экен дагы айтканбыз өткөн сабактарда. Эми хараж жерди айттык, al-amiriyya жерлер. Амирия деген падыша жерди башка бирөөгө сатып чыгартса, мисалы өкмөт бирөөгө чыгарткан жерлерди амирия деп коебуз. Эгер көпчүлүктүн муктаждыгына пайдалуу болсо, анда мындай жерлерди мамлекет элге сатып, аларга мүлк катары өткөрүп берет, жана ошол жерлерден алар кийин зекет чыгарыш керек болот. العقارات الموقوفة سواء كان وقفا أو أهليا ابتداء. Кийинки маселебиз биздин кыймылсыз байлык жөнүндө, акарат жөнүндө болот. Бул кыймылсыз мүлк. Булар эгер мауқуф болсо, мауқуфа деп Алла жолундагы вакыф кылууну айтабыз. Эми вакыф деген эмне? Вакыф деген бир мусулман же мусулман эмес болсо дагы болот, өзүнүн мүлкүндөгү болгон, ээлигиндеги болгон жер тилкесин же атайын имаратты Алла жолуна чыгарып, мусулмандардын пайдасына бөлүп берсе, аны вакыф деп атап коебуз. Вакыф деген бул жеке мүлктөн чыкты, демек башка жеке мүлккө өтпөйт, сатылбайт,
белекке берилбейт, мураска калтырылбайт. Жалпы ошол коомчулуктун, момун мусулмандардын жана мусулман менен жашаган башка диндегилердин пайдасы үчүн Кудай ыраазычылыгына жетүү максатында, сооп табуу максатында берилген жер тилкени же ушундай нерселерди вакыф деп койдук. Демек, ушундай бир имараттар болсо же кыймылсыз мүлктөр болсо вакыф кылынган. Ал кыймылсыз мүлк ахлиби, башынан ахли эмеспи, айырмасы жок дейт. Ахли деп мындай дейбиз. Мисалы, бирөөлөр бир нерсесин Алла үчүн чыгарып жатканда, ошол кимдер үчүн сарпталат, ошону чектесе болот. Мисалы, ушул айылдын муктаж инсандары үчүн же ушул атанын паланча балдары үчүн деп чыгарса болот башында. Ал эми кийин ошол адам өткөндөн кийин жалпы эле мусулмандардын пайдасына өтүп кетиш керек болот бул нерсе. Ау аля жихати биррин ла танкатиу ва ла тумаллаку ракабатуха. Демек, жакшылык сооп табуу иретинде, жакшылык кылуу иретинде бирөө Алла үчүн бир нерсени койсо, демек анын мүлкүнөн чыкты, башка мүлккө кирип, башка жеке мүлккө же жеке мүлккө кирген жок. Ва ла тумаллаку ракабатуха дейт. Демек, эч ким вакыф болгон жерди сатып ала албайт, кийин сата дагы ала албайт. Ва ла тумаллаку, дагы чыга албайт, дагы чыгара албайт. Фала тубау ва ла тухабу, бекер дагы берилбейт, белек дагы кылынбайт. Ва ла турхану, жана күрөөгө дагы алынбайт. Ва ла турасу, мураска дагы өтпөйт. Бәл тусаррафу манфаатуха ва галатуха иля жихатил мавкуфа алейха. Булардын баары пайдалануусу жана анын сарптоо заттын өзү кала берет. Андан көргөн пайда ошол кимге коюлган болсо, вакыф кимге арналган болсо, ошол тарап пайдасын көрө берет дейт. Ма мураати шурутил вакиф, жанагы вакыфка коюлуп жаткан адамдын шарттарыны эске алуу менен пайдасы муктаж адамдарга жеткирилет. Эми негизи вакыф жөнүндө айта турган болсок, вакыф бул ислам дининин эң негизги болгон жанагы кайрымдуулуктун түрлөрү. Анткени вакыфка чыккан нерсе түбөлүккө чейин иншалла садака жария болот. Садака жария деген койгон адамдын көзү өтсө дагы сообу аркасынан жетип турат. Анан вакыфтын дагы бир өзгөчөлүгү, жеке мүлктөн чыккандан кийин башка эч бир жеке мүлкүнө түшпөйт. Ошондо демек башка эч нерсе кыла албай калат. Адам сата албай калат, белекке бере албай калат. Дайыма ошол коюлган нерсе муктаж адамдардын гана муктаждыгын жоюу үчүн колдонулат. Ошону биз вакыф деп коебуз. Биздин кошуна өлкөлөрдө жана көптөгөн мусулман өлкөлөрүндө мындай мыйзамдар бар. Биздин өлкөдө дагы ушул вакыф маселесин көтөрүп мыйзамга кирүү аракеттери болгон. Кудайым буйруса, кирип калса эгер, мекендештерибиздин баарына эле бул нерсе өтө пайдалуу болот. Анткени бул муктаж болгон, мисалы, социалдык маселелерди чече турган жолдордун бири исламда. Кийинкиси вал истихкамату вал марафиу ва гайруха минал махаллатил муаддати ли хифзил худуд ва сугур ла тумаллаку ли ахадин. Ошондой эле атайын чек аралар, мисалы чек арадагы посттор же атайын кеткен чек араны чийгендеги кеткен линиялар, булардын баары эгер деңизде болсо деңиздин жээгиндеги линиялар, булардын баары эч кимдин мүлкүнө өтпөйт дейт. Анткени бул жалпы ошол адамзатынын, ошол өлкөдөгү инсандардын мүлкү болгондуктан жеке мүлккө өткөрүүгө болбойт. Чек аранын сызыгын айтып атабыз бул жерде азыр. Al-qanatir wa turuqu an-nafidatu wa shawari'u al-'amatu allati laysat bimilkin limu'ayyanin la yajuz li ahadin yahtassa biha wa la an yamna'a ghayrahu min al-intifa'i biha bal tabqa li manfa'ati al-'amma. Kiyinki punktda мындай дейт. Al-qanatira, көпүрөлөр, жолдор, атайын чоң көчөлөр,
Булардын баары бир белгилүү же атайын гана дайындалган адам үчүн эмес. Ошондуктан мындай нерселерди, мисалы жолду бирөө менчиктештирип алганга болбойт. Же мен гана ушул жолдон колдоном, ушул жолду мен гана колдоном деп өзүнө гана пайдасын чектеп алганга шариятта болбойт. Жана алардын баары жалпы коомчулукка, ушул жолдордун баары жалпы коомчулукка кызмат кылыш керек. Анткени бул коомчулуктун байлыгы, мүлкү болуп эсептелет. Биз сиздер менен бул маселеде мүлк жөнүндө айтабыз. Демек, мүлк деген кандай болот десек, мүлк бул жерде байлык, мал мүлк бул жерде адам муктаж болгонго чейин сактоого мүмкүн болгон нерсени байлык деп атадык. Жана ал жерде кыймылсыз жана кыймылдуу байлык болуп экиге бөлүндү. Ошолордун ичинде эч бир жеке тарапка мүлк болбой турган нерселер болду. Алар ушул жогоруда айтылган маселелер. Эми экинчи маселеге өтөлү. Аль-бабу сани фил милкия. Экинчи баб бул мал мүлк жөнүндө, эми ээ чыгуу жөнүндө. Аль-милку таму мин ша'нихи ан ятасаррафа бихил малику тасарруфан мутлакан фима ямлику айнан ва манфаатан ва истиглалан. Толук ээ чыгуу, толук мүлк деп эмнени айтабыз? Толук мүлк деп бул кожоюн өзүнүн жанагы ээ чыккан затын толук түрдө өзү каалагандай колдонуусун, анын пайда көрүүсүн жана андан кирешет табуусун айтат экенбиз. Демек, фаянтафиу бил айни мамлукати. Толук мүлктө кожоюн өзүнүн мүлкүндөгү болгон заттын өзүнү каалагандай пайдаланат. Ва бигаллатиха, жана анын пайдасын дагы көрө алат. Мисалы, эгер батири болсо, кааласа батиринде жашайт, кааласа ошол батирди башка бирөөлөргө эмеге ижарага берет, анын акчасын алат. Эгер эгини болсо, кааласа эгинин, жери болсо, кааласа эгинин терип алат, кааласа сатып жиберет. Ва самарих ва натажиха ва ятасаррафу фи айниха би жами тасарруфатил жаиза. Демек, шариатта уруксат болгон сарптоо колдонуунун баарын кылганга толук мүлккө ээ болгон адам укуктуу деп жатабыз. Ушул маселеде толук мүлктүү ээ болгон шариат бир эмени бул жерде бир маселени чектейт да. Кандай чек? Мисалы, сиздин бир жер тилкегиңиз бар, 6 сотых. Анан ал жерге сиз каалаган нерсени кылсаңыз болот. Кааласаңыз балык баксаңыз болот, кааласаңыз баня кылсаңыз болот, мончо кылсаңыз болот, кааласаңыз үй салсаңыз болот, кааласаңыз жөн эле таштап койсоңуз болот. Ушул маселе биздин мазхабта зохир ривая деп коет. Мурунку аалымдар эч кандай тыюуларды койгон эмес. Башкача айтканда, эгер кошунасы кандайдыр бир ыза тартса жандагы кошунанын кылган иштеринен, анын мүлкүндөгү кылып аткан иштеринен кошунасы ыза тартса, анда казы жагынан, сот жагынан шарият эч нерсени тыйбайт, бирок дин жагынан диянатан важип болот жанагы кошунага ыза жеткирбөө. Бул биздин мазхаб боюнча биринчи жанагы алгачкы мазхаб ээлерибиз жана андан кийинки алымдарыбыз ушундай пикирде болушкан. Андан кийин бул негизги эреже. Бирок истихсан эрежесине салып, кийинки алымдарыбыз эгерде кошунасына залал жетсе, мисалы, нормалдуу жашоо мүмкүн эмес болсо, же толугу менен эле кошунасынын башка бир мал мүлкүнө зыян жетсе, мисалы, үйүнө жер тилкесине балык басса, ал нымдашып, анан кошунасынын дубалын түшүрүп койгон болсо, анда ушул нерселерден тыюу салынат, шарият тыюу салат деп кийинки алымдарыбыз ушул нерсеге, ушул фатвага келген. Жана азыркы күнү дагы, эгер сенин мүлкүң болсо, ал мүлкүңдү каалагандай сарптасаң болот сен. Шарият эч кандай тыйбайт, бир шарт менен. Башка бирөөгө зыян тийбеши керек.
эгер башка бирөөгө кандайдыр бир зыян тийген болсо, анда шариаттагы ушул сенин өз мүлкүңдөгү кылган иш аракеттериңин дагы чектеп коюусу мүмкүн. Ошондо мисалы сенин бир жер тилкең бар, ал жер тилкеге дайыма таштанды ыргытасың, анан кошуналар анын жытынан ыза табып жашай албайт, алардын ден соолугуна зыян келет. Ошол учурда шариаттагы сенин жериң болсо калааны кылмаксың шариатта, ооба. Бирок башкаларга зыян тийип жаткандыгы үчүн шариат айтат экен, жок, бул нерсени кылба, бул жерге таштан таштап, анткени кошуналарыңа ыза жеткирип жатасың дейт. Ошол сыяктуу, демек, негизинен шариатта жекече адамга зыян жеткиреби же коомчулукка зыян жеткиреби айырмасы жок. Абу Юсуф рахматуллаху алейхинин пикири боюнча жеке мүлктү колдонууда дагы эгер зыян болгон болсо, анда чектөөлөр коюлат. Ушул чектөөлөрдүн бири мисалы ал-ихтикар маселеси. Ихтикар деген сенде бир товар бар, ошол товарга эл өтө муктаж. Анан сен эгер базарга алып чыкпасаң, ал товардын баасы кымбаттап өсө берет. Же сен барып туруп базардагы бардык, мисалы май деп коелу, бардык майды сатып алып койдуң, базардагы болгон майдын баарын сатып алып койдуң. Же чет өлкөдөн майлар кирет, ошо сен аркылуу кирет, сен алып кирбей турасың, бир аз кымбаттасын деп алып кирип сактап турасың. Баасы кымбаттагандан кийин анан базарга алып чыгасың. Ушул шариатта мындай монополист болуп бааны кымбаттаттырыш үчүн базарда жок болуп кеткендей деңгээлде сатып алып сактап коюу, ихтикар шариатта арам. Бул нерсе жеке мүлк болгондуктан сен кааласаң, мисалы майды алып келесиң чет өлкөдөн, кааласаң алып келбейсиң, кааласаң сатасың, кааласаң сатпайсың. Бул сенин жеке мүлкүң. Өзүң каалагандай сарптайсың жеке мүлкүңдү. Бирок коомчулукка зыяны тийгенде шариат ушул жерде дагы киришип, жок, сен мындай кылганың болбойт, монополия кылганың болбойт, сен базарга алып чыгышың керек, сатышың керек деп мажбурлайт экен. Ушул сыяктуу эле мисалы тасхир маселеси, баа коюу маселеси. Негизи пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Мадинада кымбатчылык болуп кетип, сахабалар келип бизге баа коюп бер дегенде, жок, баа коюучу Аллах Таала деп пайгамбарыбыз жооп берген. Ошондуктан Ханафи мазхабынын негизги эрежеси базар өз баасын таап алат. Базарда баага чектөө коюуга шариатта уруксат берилбейт. Анткени товар ээсинин жеке мүлкү болгондуктан өзү каалагандай ал мүлктү сарпташы керек. Бирок ошол нерсе эң биринчи керектелүүчү заттардан болсо, жанагы эле мисалы май же кумшекер же нефттер болгон болсо, бензин болгон болсо, анда шариат көпчүлүк адамдарга, коомдогу көпчүлүк адамга зыян тийип жаткандыктан шариат киришип, бул жерде жеке мүлк болсо дагы жанагы баа коюш керек болот. Мисалы эт кымбаттабасын, эттин баасын жазалма түрдө кымбаттатып жибердиңер, 600дөн болсун, мисалы 900 эмес деп чектеп коюуга шариат ошол өкүмдарларга уруксат берет. Демек биз бул жерде толук мүлктө эмнени айттык? Толук мүлк деп адам каалагандай пайдаланса, каалагандай сарптаса, каалагандай андан киреше тапса, өзүнүн ээлигиндеги нерседен ошол толук мүлк болду, бир шарт менен. Жеке жана коомчулукка зыян тийгизбеш шарты менен. Ал эми зыян тийгизе турган болсо, ихтикар, анан тасхир маселеси сыяктуу, анда шариат кийлигишип, жеке мүлк болсо дагы чектөөлөргө алып барат. Кийинкини окусак, «Ида канат ал-айну муштарикатан бейна итhnайни ау аксара». Эгерде зат бир же андан көп адамдын ортосундагы мүлк болсо, «Фаликулли вахидин мина шуракаи хаккул интифаа би хиссатихи». Анда ар бир өзүнүн үлүшүндөгү адам, ар бир жанагы шериктеш адам өз үлүшүнө жараша пайдаланууга укуктуу. Ва тасарруфу фиха тасарруфан ла ядурру би шарик. Жана ортодогу нерсени, окатты, мисалы затты шериктештер башка бир шерик башка өзүнүн шеригине зыяны тийип калбай турган деңгээлде колдонууга да укуктуу. Мисалы бир дубал эки кошунанын ортосуна турса, эки кошуна тең
bir дубалды чогуу акча чыгарып көтөрсө, анан бир кошунасы ага жыгач сөйөп койсо мындай тургузуп, экинчиси дагы кааласа тургузса болот, кааласа тургузса болбойт. Бирок маселе жанагы жыгач дубалды бузуп жибербеш шарты менен, шеригиңдин акысынан кирип кетпөө шарты менен өз үлүшүн колдонсо шариятта укуктуу. وله استغلالها وبيعها مشاعة حيث كانت معلومة القدر بغير إذن شريك. Жана эгер шериктеш болсо, шерик өзүнүн үлүшүн шериктештеги кааласа пайдаланат, кааласа ал менен киреше табат, кааласа ошол өзүнүн үлүшүн сатса болот, шеригинин уруксаты жок болсо деле. Мисалы, 3 адам биригип бир компания ачса, анан үчөөнүн бирөөсү ошол компаниядан өзүнүн үлүшүн башкаларга сатып чыгамын десе, анда ал өзү толук эрктүү, анткени өзүнүн үлүшүн сарптап атат, үлүшүн колдонуп сатып атат. Калган шериктер макул болбосо дагы өз ыктыярында болот. Ушуну менен сиздер менен биз байлык, мал-мүлк эмне экендигин өттүк, жана ээ чыгуу эмне экендигин өттүк. Аллахым баарыбызга пайдалуу илим берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.